Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Мен Акатов Марат, Балыкчы шаарынын тургунумун. Бүгүн 17 май 2020 жыл. Мындан бир жыл мурда 17 майда 2019 жылы ажообуз Сооронбай Шарипович Балыкчы шаарына келип, эл менен жолугушуу өткөрдү эле. Ошол жолугушууда Сооронбай Шариповичке буга чейинки жазган арыз кайрылууларыбыз колуңузга тийбей аттыго. Мына өз колуңузга берейин. Ушуларды иликтетип, текшертип бериңиз деп балыкчыдагы коррупциялык иштерди, мыйзамсыз иштерди, Балыкчы шаарынын депутаттарынын, мэриянын, мэрдин туура эмес кылган иштери тууралуу буга чейин жарык көргөн массалык маалымат каражаттарына чыккан газетадагы, видеодогу тастыктаган материалдарды бердим эле. Ошол көпчүлүктүн астында, элдин астында булардын баарын иликтетип, текшерип, анан жообун берем деди эле. Мына андан бери туптуура бир жыл өттү. Эч кандай жооп болгон жок, текшерүү да болгон жок, иликтенген да жок. Ошон үчүн кайрадан Сооронбай Шариповичке интернет аркылуу кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге берилген далилдерди, тастыктаган материалдардын баардык көпчүлүгүндө кылмыш ишин козгоп, жооптуу адамдарды жоопкерчиликке тартканга тартылса туптуура болмок. Себеби мыйзамдарды одоно негизсиз бузган. Ага мисал катары бир экөөнү айта кетейин. Балыкчы шаардык кеңеши балыкчы элинин жумушсуз экенине карабай, жашоо турмушунун деңгээлинин шарттарын эске албай, эч негизсиз тарифтерди аябай өйдө көтөрүп чечим чыгарган. Мисалы, мусорга мурда бир түтүн 10 киши болобу 14 сом төлөсө, азыр киши башына 25 сомдон төлөгөн чечим. Сууга мурда 6 сом болсо кубуна, азыр 9 сом 60 тыйын. Кубун эмне менен текшерет? Счетчиктери жок. Ошо сайыз убактагы бир нормаларды алып, элдин канын соргон чечимдерди мэрия, шаардык кеңештин депутаттарын ушуну колдоп бергиле деп колдоттурткан. Себеби күн карама депутаттар элдин эл өкүлү болбой эле аткаруу бириги болуп орун алмашып калган. Ошол убактагы мэр эмне деп айтса, ошонун айткандарынын баарын чечим чыгарып берип, элдин жашоо турмушун кыйнап, оорлоткон чечимдерди кабыл алган. Ошолорду укук коргоо органдарына жаздык. Сизге да жаздык, премьер-министрге да жаздык. Эч кимден жооп болбой эле баардыгы губернаторго жиберишет. Губернатор өзүнүн курсташы, чогуу окуган, жакшы саналашы балыкчыда мэр болуп турса, текшертеби? Өз кишилерин жибертип, чала-була текшертимиш болуп, кайра баардыгы жакшы экен деген чечимдерди чыгарткан. Укук коргоо органдары ошол мыйзамсыз чыгарылган чечимдерге протест кылды шаардык кеңешке. Туура эмес чыгарылган чечим деп. Ошону да караган жок шаардык кеңеш, укук коргоо органдары, ошол прокуратура, областтык прокуратура.
протест кылып коюп кайра ким билет тил табышып алды, макулдашып алып, ал чечимдери ошо боюнча эле калып калган. Анан биз айлабыз кетип, сот органдарынан акыйкат издеп, сотторго кайрылдык. Ысык Көл райондор аралык сотуна кайрылдык. Ал жерден ооба шаардык кеңеш туура эмес чечим чыгарыптыр, туура эмес көбөйтүптүр. Антимонополия менен убагында макулдашылбаптыр. Бул чечимдер туура эмес деп чечим чыгарды. Бул шаардын бийликтери, депутат, шаардык кеңеш, мэр болуп кайра областтык сотко жазды. Областтык сот райондор аралык соттун чечимин туура, мыйзамсыз чыккан чечим деп регламенти бузулганын, жергиликтүү өз анча башкаруу мыйзамы бузулганын далилдеп чечим чыгарышкан. Биз сүйүнүп, рас болду, акыйкат бар экен, чындык бар экен, сотторго ишенсе болот экен деп райондор аралык сотко, областтык сотко ыраазычылык айтып атсак, бул балыкчы элинин душмандары шаардык кеңеш менен мэрия кайра жогорку сотко беришти. Жогорку соттон Арапбаев, Боронбаева, Мухамбетжанов деген соттор эмнегедир ошол межрайондук соттун, областтык соттун чечимдерин жокко чыгарып, туура чыгарыптыр чечимди деп колдоп берип койду. Анын себептери элдер ар кандай айтып атышат. Себеби ошол убактагы мэрдин аялы жогорку сотто иштеген. Анан бу жерде водоканалдын ушакта иштеген кызыктар адамдардын бала бакырасы ошол жакта иштейт экен. Ошолор аркылуу сүйлөшүлүп, ушундай элге каршы, элдин канын соргон чечимди кайра жогорку сот колдоп койду. Сиз коррупция менен күрөшүп, коррупцияны жок кылабыз деп эле аракет кыласыз, бирок эч кандай майнап чыкпай атпайбы? Сиз ушул өз кишилериңиз турса, ошолорго катуу жоопкерчилик тарттырып, чечимдерди кабыл алсаңыз, эл ишенимине ээ болот элеңиз. Андай көрүнүштөр болбогондуктан мына элдер кыйналып, азап тартып, күндөн күнгө жашоо турмуш кыйын боло баштады. Ушул кайрылууларды сиз ажообуздун, хандын сөзү эки болбошу керек. Ошондо берген убадаңыз текшертип, иликтеп туруп жообун берем дедиңиз эле. Ушул күнгө чейин жообу келек. Азыр деле кеч эмес, кайра бир эле ооз сөзүңүз да кол астыңыздагы иштеп аткан органдарга, укук коргоо органдарына тапшырма берип, кайрадан текшертип бериңиз. Ушундай кыйынчылык убакта элге кылган жакшылыгыңызды эл баалап ыраазычылык айтат эле. Анан сизден ушинтип жооп албагандыктан кайра кайрылууну туура көрдүм. Элдер дагы өзүңүздөр ушул кайрылууну туура түшүнүп, туура баа бериңиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум достор, жана кыргызстандыктар, жана четте иштеп жүргөн жана жол ортодо калып калган мигранттар. Бүгүнкү кайрылуум базарга чыктык, Азиз базарына. Ошяктагы азык түлүктүн кымбаттап кеткендигинин башаты болот да. Бүт баарына 1 сом, 2 сом, 5 сом кошулуптур. Өзүм барып күбө болуп келдим, үй бүлөм менен барып. Эми кайрылуум түздөн түз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
депутаты Дастан Артисбековичке болот. Сөздү да кандай баштаарымды билбей турам, бирок айла жоктон айтыш керек болуп турат да. Дастан Артисбекович, мына сизге кайрылып атып, сиз өткөндө өкмөттү мактап атып минтип айтып атасыз да. Бир жакшы жерин айтыш керек депчи өкмөттүн, Абылгазиевдин. Бирок сиз по факту айткан жоксуз. Жөн эле сөз менен айтып койдуңуз да, өкмөттүн жакшы жерин айткыла депчи. Эчтеке жок да, жок үчүн айткан жоксуңар да. Биз аттын кашкасындай болгон кемчиликтерин факты менен айтып берип атабыз. Эми сөздү сизге арнап айтайын. Мына бул илдет болду, баары кымбаттап кетти. Мен силердин ордуңузда болсом, төрагалык ордунда болсом, мен 120 депутатты чакырып, чоң чогулуш өткөрүп айтмакмын. Депутаттар, кыргыз элине ушундай жуту вакыт келди, илдет басты. Ар бирөөңөр төрөлүп өскөн кичимекениңерде болуп, ош жеринде жардам бергиле. Илдет бүткүчө дегенде көп адамдын курсагы тоймок, жетимге калкан болмоксуңар, жесирге жөлөк болмоксуңар, үй жокко үй болуп бермексиңер. Ошо да башыңарга жеткен жок, ошо ишти кылыш үчүн. Мына бир эле жерин айттым да силерге. Эми карап тургула, силерде иштеп аткан 6 фракциянын лидерлерин айта кетейин. Силер кимсиңер? Бирөөң арак саткан самогонщиксиң. Бирөөң өз президенттин канча жылдан бери дос болуп келип, досын саткан саткынсыңар. Фракциялардын жетекчисин айтып атам. Сөз эсин табат. Бирөөңөр ун саткан шылуунсыңар. Бирөөңөр өз кыргыз элинин конституциясын, укугун, мыйзамдарын саткан. Алдар көсөсүң. Калган 2 партиянын лидерин айтпай эле коеюн. Алар такыр эле күн карама. Бирок жалпысынан айтканда алар парламентке келгендин бир эле максаты өзүнүн соодасын сакташ үчүн, өзүнүн байлыгын коргош үчүн жана өзүнүн соодасына жакшы бир мыйзамдарды киргизиш үчүн гана келген. Эмне үчүн бул фракцияларды айтып кеткен? Могу илдетте кымбатчылыкты силер эле кармап коймок экенсиңер. Анткени мен өзүм далил болуп, аз ойлонуп отуруп, кайгырып отуруп сүйлөп атам да. Биринчиден, бүт ун саткандын баары жогорку кеңеште отурасыңар. Шылуундар. Май саткан, Баккен областынан Тажикстанга киргизген, чайкамалар, контрабанда менен иш кылгандар, силер отурасыңар. Фармацевтика жагынан дар-дармекти саткан, силер отурасыңар. Үй жоктор үйсүз жүрбөйбү? Бүт Кыргызстандын бүт жеринде үй салып, курулуш жүргүзүп аткан депутаттар, силер де отурасыңар. Неге мунун баарын айтып атам? Кыргыз элим, анткени ушул эле 120 депутат кыргыздын баасын көзөмөлдөй атканда кымбаттатып арзандатканга. Макул, мен деген силерден бугул колуңардан келбейт дейт элем, бирок дүйнөлүк баада мунайдын баасын түшүп кетти да. $1 жетпеген мунайдын баасы болду да. Азыр бензинди көчөдө саткан балдар 30 сомдон сатып атат. А бирок 25 сомдон кылсаңар да болот. Ошо көчөдө саткан балдар 2 сом кошот. Оптовый баасын өткөндө бир депутат айтпады 19 сом деп. 2 сом кошсо 21 сомдон да болот да. Дастан Артисбекович, сизге кулагыңызга алтын сырга элим десеңер азыр да кеч эмес. Бирок силер бул ишке эч кандай көмөк кылбайсыңар. Анткени силер өзүңөрдүн капталыңарды жегенсиңер. Айла жок, ата-энем тарбия берген, маданияттуу сөздөр менен сүйлөйбүз дейбиз, бирок маданияттын чеги уже чыгып баратат. Анан сиз айтып атасыз, биздин жакшы жерибизди көрөйүн. Дастан Артисбекович, мен сиздин жакшы жериңизди көрөйүн десем, орусча тың сүйлөй албайсыз. Макул, мен да орусча жакшы сүйлөй албайм. Бирок сиз ошо өзүңүздүн кемчилигиңизди, минусуңузду плюс койнотсоңуз болот болчу, жакшы кеңешчилериңер болсочу. Мен орусча сүйлөй албайм, орусча окуй албайм. Кандай кылып ушуну жакшы жакка алып кетсек болот деп. Биринчиден сиз Кыргызстандын четке чыгып, жогорку кеңештин төрагасы барып чыкканда, кайда болбосун ак калпакты кийип туруп кыргызча сүйлөсөңүз, элдин баары кубаттамак. Мына болсоң Дастандай болуп, өз тилиңди бүт дүйнөдө дүңгүрөтүп сүйлөп жүрөт деп. Болду, ошо менен. Андан кийинки дагы бир жакшы жериңизди айтайынбы? Мынакей. Дастан Жумабеков, жогорку кеңештин төрагасы. Жумабеков Салмарбек
АКСтин начальниги управленияда. Жумабеков Алмазбек Талас областынын ички иштер башкармалыгынын башчысы. Жумабеков Замирбек Талас областынын Бакай Ата районунун прокурору. Жумабеков Эстебек Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы. Жумабеков Канат сезинин жетекчиси дейт. Мынакей силердин жакшы жерлериңер. Анан мен сыйлаган Жумабеков профессор бар, доктор. Ага сөз тийгизе албайм. Элдин батасын алган киши. Ошондуктан кайрылы кетип эми Дастан Артисбекович, мен сизге дебатка чакырам. Эсли сиз эркек болуп кыргыз үчүн күйсөңүз. Андан кийин атаңызды айтып кетейин мынакей бул жерде. Алматинский Акунбаеванын кесилиши өйдө көк жардан кетип барат. Сол жагында сиздин өз атаңыз килейген особнякта жашап, саркынды суу чыккан канализацияга кошулганга акча төлөбөйт экен. Ушундай маалымат келип атат. Сиз же чын же жалган деп төгүнгө чыгарыңыз. Жалган болсо мен кечирим сурайм бар. Дарегинде айтпай эле кой, мен өзүм барып көрүп келдим үйүн. Силердин. Ошондуктан силерге кайрылдым, кыргыз элим. Силерди сыйлап, Акжолтой Шакирбекович.